Саламатсыңарбы достор, мекендештер, Панорама KG каналдын көрөрмандары жана катталуучулары. Биз азыр Бишкек шаарындагы ушундай теплицада өстүргөн гүл бизнес тууралуу маалымат беребиз. Андыктан каналга катталып, видеого назар салып туруңуздар. Бул 3 этаж болгон теплица экен. Азыр баарын сиздерге көрсөтүп беремин. Гүл бизнес дагы өзүнчө бир хобби. Андыктан видеону акырына чейин көрүп, назар салып туруңуздар. Азыр мен гүлдөрдү көрсөтүп беремин. Туугандар, бул жерде гүлдүн түрлөрү өтө көп, байкап турасыңар. Албетте мен азыр баарын бааларын айтып бере албайм. Бул жерде кандай өстүрүш керек, эмне кылыш керек шарттарын мен азыр маалымат алып билип беремин. Бул теплицадан Орто Азия боюнча гүлгө кызыккан туугандарыбыз алып кетишет экен. Азыр бул жерде гүлдүн сортторун көрүп турасыңар. Мен өзүм дагы бакка кызыгам, аябай. Кандай өстүрөт, кантип сатат, баарын сиздерге айтып беремин. Бул жерде туугандар, эң башкысы мына ушундай лампочкалар керек. Диодовый лампалар. Көрүп турасыңар, баардык жерге орнотулган. Бул бөлмө аябай ысык. Көпчүлүк гүлдөр ушундай ысыкты жакшы көрөт. Кээ-бирки гүлдөр салкында деле эч нерсе болбойт. Бул эми биринчи бөлмөсү. Бул бөлмөдө дагы өтө сонун гүлдөр бар экен. Бул жерден туугандарыңызга же болбосо досторуңузга подарка кылып гүлдөрдү алып кетсеңиздер болот. Достор мына ушинтип гүлдөрдү өстүрүшөт. Кичинекей стакандарга салып. А бул жакта чоң-чоң горшокторго отургузуп беришет экен. Көпчүлүк гүл бизнес кылгандар кичинекей 250 граммдык стакандарга сатышат. А бул жерде чоң-чоң горшоктор менен берилет экен. Мына ушундай паровой отоплениянын трубасы өткөн үстүдөн. Крышасы дагы аябай жакшы жабылган. Мындай материалдар толтура азыр. Көрүп турасыңар, мына ушинтип үстүнө дагы илип коюшкан аябай көп гүлдөрдү. Бул жакта чоңоюп калган гүлдөр бар, сатыкка жарап калган. Ал эми астында мына ушинтип лампалардын жарыгында турган, стакандарда турган гүлдөр бар. Аларда мына ушундай 2 ай, 3 айда сатыла турган болуп калат. Бул жерде гүлдөрдүн баалары ар кандай. Кээ бири кичинекей болуп өтө кымбат болот. 60 000 сомго чейин барат экен кээ бирки гүлдөр. Кээ бирки гүлдөр мына ушинтип чоң болуп 150 сомдук гүлдөр бар экен. Андыктан бул жерден гүл заказ кылсаңыздар болот. Экрандагы байланыш номерлерге звонок кылып билсеңиздер болот. Гүлгө кызыккан болсоңуздар же болбосо гүл бизнес кылам десеңиздер, ушул жерден заказ кылып көбөйтүп алсаңыздар болот. Биз да гүл алганы келгенбиз. Мына достор, биз ушинтип заказ берген гүлдөрдү чогултабыз. Бул жерде ушул теплицаны караган Гүлназ эжеке өзү чогултуп берип жатат. Бул эжекебиздин өзү башка жумушу бар экен. А бул теплицада гүлдөр кошумча жумуш. Бул жерде өзүнчө эс алуучу жай экен. Ошондой попугайларды да коюп койгон. Достор, Россияда жүрбөй эле Кыргызстанда жүрүп,
акча табуунун жолдору өтө көп. Бул көмүр менен иштеле турган печка 60 000 сом турат экен. Бул экинчи кабаттагы экинчи бөлмө. Бул жерде теплица 4 бөлмө экен. Калган 2 бөлмөсүн дагы азыр көрсөтүп берем. Бул жакта дагы ушинтип гүлдөр мындай лампалардын жарыгы менен өсүп атат. Гүл караган бир четинен өтө сонун. Аябай сонун гүл экен. Бул гүл бизнесинин дагы өзүнчө бир түйшүгү болот. Ар бир гүлдөрдүн арасына шланга менен сугарып чыгат. Ал өтө кыйын. Эгерде ушундай гүлгө кызыккандар болсо, кызыккан ишке оңой эле. Караш. Ушундай достор, Кыргызстанда жүрүп эле эшиктин алдында же болбосо дагы башка жерлерден жер алып, теплица кылып, же болбосо дагы башка бизнестерди кылып, Россияга дагы башка мамлекеттерге барбай эле Кыргызстанда жүрүп эле акча тапса болот. Мисалы, биздин эшиктин алдында дагы 2 сотик жерден 200 000ге жакын акча алабыз жылына. Аны дагы кийинки чыгарылыштарда тартып беремин. Мына достор, ушинтип гүлдөр аябай чоңоюп калган. Туулган күндөргө жана башка подарка кыла турган нерселерге болсо заказ берип алсаңыздар болот. Дүң баада дагы берет бул эже. Бул гүлдөрдү ушундай жалбырактарынан эле ушинтип стакандарга коюп коет. Өзү тамырлап чоңое берет. Эгерде гүлгө кызыккандар болсо, интернеттен да карап аракет кылып көрсөңүздөр болот. Эми айта кетсек, булардын топурагы Россиядан келет. Ал торф болот. Торф өтө жакшы гүлдөргө. Бул жерде бочкалар турат, көрүп турасыңар. Бочкалар менен сугарылат, отоплениялар өткөн, ал менен жылытылат. Көпчүлүк гүлдөр жылуу болуш керек. 20-25 градуска чейин. Достор, бул жерде жарык ушу лампалардын алдында турат. Торфтор дагы достор, торфтор дагы кымбатыраак болот. Кыргызстанга келиши менен 250 литр болот. Ал 50 килограммга чейин 2700-2800 сомго чейин болот бир мешокто. Жана башка өзүбүздүн кара топурактар менен, биогумустар менен өстүрсө болот. Мына достор, бул жер экинчи кабат. Мен азыр экинчи кабатты көрсөтүп чыктым. Ал эми анын астында биринчи кабатта дагы гүлдөр бар. Бул жерде дагы аябай сонун гүлдөрдүн түрлөрү бар, көп. Мынакей бул жерде кичинекей гүлдөр жаңы эле өсүп келатат. Анын астында дагы сорттор аябай сонун. Көргүлө достор. Эгерде комнатаңарга, үйүңөргө коюп алсаңар, аябай сонун вид берип турат. Бул жерде эң башкысы топурагы жакшы болуш керек гүлдөрдүн. Ушу жана айта кеткендей торфтар менен, өзүбүздүн кара топурактар менен өстүрсө тез жетилет. Мына достор, ушинтип стакандарга эле жалбырактардан гүлдөрдүн листинен сайып койсо, 2 айларда ушинтип жакшынакай гүлгө айланат. Мына достор, бул жерде дагы аябай сонун гүлдөр бар экен. Бир катар жай көрсөтүп берейин. Бул 3-чү бөлмө. Биринчи кабатта жайгашкан. Бул жер аябай ысык. Мындай ар бир жерге ушундай лампаларды орноткон. Мынакей гүлдөрдү көрүп турасыңар. Гүлдөр ачылып, гүлдөп, сонун көрүнүп калган. Достор, бул жакта радиаторлор иштеп турат, вентилятор менен. Аларды дагы көрсөтүп беремин. Азыр мынакей астында карасаңар, ушундай стакандарга эле жалбырактарды сайып койгон. Алар тамырлап турат. Көргүлө. Мынакей достор. Булар 2 айларда жакшы жетилет. Бул гүл бизнесинин дагы өзүнчө бир түйшүгү болот. Аябай майда иш.
Мынакей гүлдөрдү карагыла достор. Чоң гүлдөр бар экен. Үйдүн ичине эле эмес, көчөгө да эшикке коюп койгон дагы аябай сонун көрүнөт булар. Үстүндөгү решетканы көрүп турасыңар. Ал 2-чи кабат, а бул жер 1-чи кабат. Бул жерде радиаторлор, отоплениялар ысык болгондо ошол өдөңкү кабаты дагы кошо ысыйт. Азыр мен радиаторду көрсөтүп берем. Бул жерде вентилятор менен иштеп турат. Бул радиатор. 1-чи радиатор, 2-чи бул жакта. Эми бул радиаторлорго жана башка ушу теплицанын сыртындагы материалдарга дагы аябай чоң акча кетет. Бул жерде цифра менен көрсөтүп турат экен. 20 градус, 19, 20 градус экен. Аракет кылса баары эле болот, достор. Азыр мен сыртында көрсөтүп берем, кандай жабылганын. Мына көрүп турасыңар. Бул жактан дагы паровой отоплениялар өткөн. Бул теплица аябай чоң экен. А бул жакта 3-чү кабаты. 3-чү кабатка киргенде бул жакта вентиляторлор иштейт экен, эшиги ачылганда. Бул жер дагы аябай ысык. Мындай өтө сонун заманбап жылытуучулар бар. Бул жерде дагы гүлдөр аябай сонун. Бул гүлдөрдү сугара турган ушундай бочка экен. Эгерде гүл алам деп заказ берчү болсоңуздар, бул жердин адреси Элитстрой базарчыктын жаны, Пешпекская 58-чи үй экен. Ошол жерге келип алып кетсеңиздер болот. Мынакей көрүп турасыңар, аябай көп гүлдөр. Бул жерде дагы башкача гүлдүн түрлөрү бар экен. Мен көпчүлүк гүлдөрдү 1-чи жолу көрүп атам. Мынакей достор, бул эжебиз ушул 2 жылда ушундай деңгээлге жеткен. Аракет кылса баары эле болот. Бул эжебиз дагы 1-чи аз эле жерден баштаган. Бара ушинтип теплицаларды чоңойтуп, көбөйткөн. Азыр бул жерде гүлдөрдү көрүп турасыңар, мына ушинтип стакандарга койгон, кийин анда чоң горшокторго жылдырат экен, сатарга жакын. Достор, мына ушинтип мен видеону жыйынтыктайм. Көрдүңөр достор, теплица кылганы дагы көп мээнет кетет, көп акча кетет. Биринчиден, эгерде бул гүлдөр жаккан болсо, бул жерге келип гүл заказ берип алыңыздар. Кандай кылып өстүрүш керек, баарын сурасаңыздар болот, айтып берет. Достор, теплица кылам десеңиздер, эч качан шашпагыла. Мына ушинтип ичинде, сыртында аябай кылдаттык менен иш кылып, баарын шарттарын түзүп алсаңыздар, кийин өзүңөр кыйналбай турган болуп. Достор, видеого лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Ушинтип мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар.